Президент Касым-Жомарт Токаевдин Катарга сапары эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелерге жаңы дем берип, жаңы мезгилге кадам таштайт. Анын үстүнө инвестициялык өнөктөштүктү жаңы деңгээлге көтөрөт. Казакстандын стратегиялык изилдөө институтунун адистеринин айтымында бул сапар стратегиялык жактан чоң мааниге ээ. Себеби Катар экономикасы жана инфраструктурасы жакшы өнүккөн өлкө эле эмес, Перс булугундагы алдыңкы мамлекеттердин бири. Чийки заттын мол корунун аркасында бул өлкөнүн идөөсү жан башына $100,000 ашып, бул көрсөткүч боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. Анын үстүнө Катардын жакынкы чыгыш саясатында өзгөчө орду бар. Негизинен серепчилердин пикиринде Катарлыктар үчүн Казакстанга инвестиция салуу абдан пайдалуу. Өлкө Катарга азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого жардам берип эле тим болбостон, Борбордук Азиядагы саясий таасирин күчөтүүгө да мүмкүнчүлүк берет. Ну, как вы знаете, глава государства особое внимание уделяет экономическому развитию Республики Казахстан. Маалым болгондой, мамлекет башчысы Казакстан Республикасынын экономикасын өнүктүрүүгө чоң көңүл буруп келет. Жалпысынан казак элинин жыргалчылыгын жогорулатуу үчүн инвестиция тартуу керек. Ал эми инвестиция өз кезегинде бардык өлкөлөр менен түзүлгөн ар бир саясаттан жана жакшы дипломатиялык мамилелерден башталат. Биз үчүн жалпы аймак менен эле эмес, жеке Катар менен да жакшы мамиле түзүү абдан маанилүү. Биздин көп векторлуу тышкы саясатыбызды эске алуу менен биз чыр чатактын тараптарын тынчтыкка чакырып, бардык мамлекеттер менен жакшы мамиле түзүүгө аракет кылып жатабыз. Ошондуктан Катарга өзгөчө кызыгуу көрсөткөнүбүз туура. Анткени бул эки мамлекетке тең пайда алып келет. И поэтому мы Катару, как отдельному партнеру, мы должны тоже выделять вот это внимание, вот эти визиты, чтобы мы должны знать, что ее как отдельную страну.